аябай толкундан отам. Бул конкурс аябай мен үчүн өтө маанилүү болчу. Жеңгениме аябай кубанычтамын азыр. Болушунча балдардын медиа сабактуулугун көрсөтүш үчүн катыштым. Сабак эң маанилүү бул сабакка көп басым басашты. Бул сабакты мыкты аткарайын деп даярдандым. Катышкан мугалимдерине баарына мен ыраазычылык билдирем. Белдешкен өзүңдүн соперниктериң күчтүү болсо, күчтүү даярданасың. Ошон үчүн аларга деле ыраазычылык билдирем. Дагы катышса, көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Biz 1 milyon akça karajatın жылдын мыкты мугалимине бөлүп берmek керек. Быйыл деле 1 миллион акча каражатын бөлүп бергенбиз. Бирок бөлүштүрүү жагы биз кичине багытын өзгөрттүк. 300 миң акча каражаты бул жылдын мыкты мугалимине тапшырылдагы 700 миң сом акча каражаты алтын сертификат алган балага берилди. Ошону окуткан эжекеге берилди. Аны менен бирге үйдө дагы шарт берген ата-энеге берилди. Себеби балдарды дагы биз карап биз кимге беришибиз керек экен. Бул эң негизги максаты ушул билим берүү тармагында эмгектенип жаткан мугалимдердин эң мыктыларын тандап алуу жана ошондой эле алардын сабаттуулугун өнүктүрүү жана булардын эң негизги алдыңкы орунда жеткен мугалимдердин методикалык усулдук колдомолорун башка мектептерге жайылтуу да. Эң негизги маселе бул мугалимдин кадыр баркын жогорулатуу. Ошонун негизинде бул билим берүү жана илим министрлиги тарабынан атайын уюштурулган жылда өтө турган конкурс. Буга шаарыбыздагы бардык билим берүү мектептеринин мугалимдери мектеп ичинде өзүнчө конкурс менен тандалып алып, эң мыктысы гана ошо шаардык этапка катышат.